Менин атым Негиз. Мен Кудай жөнүндө Кудайды шунчалык алыста тургандай жазалаган адамдарды күнөө кылганда, коркунучтуу, ошол эле убакта күчтүү, анан алыс жакта карап тургандай каардуу элестетчүмүн да. Жакшы жол менен жүргөн адамдарга жардам берет, ошолорду жакшы көрөт деп ойлочумун. Өзүн таза, тыкаан, ууру кылбай, адамдардын ою менен көз карашы менен караганда күнөө кылбай жүргөн адамдарга гана жардам берет. Сен ишиңе жараша Кудай берет, ниетиңе жараша берет деп ушундай элестетчүмүн да Кудайдычы. Аябай алыс тургандай, сыйынуу да мындай очерет сага жетпегендей, сен үчүн Кудайдын убактысы жок, канча деген адамдарга менен ал алек болуп сени көрбөй же сага убактысы жок сыяктуу элестетчүмүн Кудайдычы. Ушунчалык алыста калган сыяктуу. Анан бир күнү ошо мектепте бир орус адам китеп алып келди, Библия. Ошону алып мен алдым. Эми ал Кудайдын китеби, Кудайдын сөзү жазылган деп деле ойлонгон жокмун аны. Жөн эле алдым, кызыктым, анын сүрөттөрү коос экен, кызыгып аны алып, бирок аны окуп көрдүм, анда деле түшүнгөн жокмун эчтеке. Ошончо ал чаң басып жатты. Кийин мен окууну бүтүп, өзүм үйүмө айылыма барсам, ошол мен алган китепти үйдөн көрдүм. Ошол китепти алар окуп мага да көрсөтүштү. Анан чогулуштарга алып барышты, мен өздөрүнүн чогулушуна алып барды. Мен ал жактан деле барганда түшүнгөн деле жокмун эмне жөнүндө айтылып атат. Кудай жөнүндө экенин түшүндүм, бирок алардын айтып аткан сөздөрүн, Иса жөнүндө айтып аткан эчтекесин түшүнгөн жокмун. Көп убакыттар өттү ортодон. Мен өзүмдү мындай таза, ыйыкмын, жакшы эле жүрөм, эч кандай күнөө кылбайм деп эсептечүмүн да. Жакшы эле адаммын деп, бирөөлөргө жаман айтпайм, жакшымын, аябай тазамын деп эсептеп жүрчүмүн. Айга сыйынгандар болгондо аларга да сыйынып, жүгүнүп, мазарларга болсо мазарларга сыйынып, ошентип келгем мен деле. Анан башкаларга салыштырмалуу тазамын деп эсептечүмүн өзүмдү. Анан бир күнү эң маанилүү суроолор деген бир китепти мен көрдүм. Менин Кудай жөнүндө суроолорум абдан көп болчу. Анан ошол китепте Кудай ким, Иса деген ким, чын эле Кудай барбы деген көптөгөн суроолор бар экен. Еще дагы толтура суроолор жообу бар экен. Андан башка дагы көптөгөн суроолорум бар болчу. Ошол китептен мен өзүмө жоопторду ала баштадым. Бул адамды акырында бейишке алып чыга турган Иса экенин, бир гана чыныгы Кудай куткаруучу Иса экенин мен түшүндүм. Ошол жактан бир эже мага айтып калды: "Сен тоо кыласыңбы? Кудай менен элдешесиңби?" деп мага түшүндүрүп берди. Тоо кылуу Кудай менен элдешүү экен. Мен тоо кылам дедим. Мен үчүн бул тоо кылуу ушунчалык аябай жеңил болгон жок, оңой болгон жок. Ошондо мен сыйындым Кудайга. Кудай, мен баардык күнөөмдү кечир, мен сени куткаруучу катары кабыл алам, Иса деп сыйындым. Бир 5-6 сөз айттым, бирок ошондо да ушунчалык тиргетти менден. Абдан кыйын болду. Ошондо сездим, артымда ушунчалык бир көрүнбөгөн жүк, оор жүк мени басып турган. Ошол жүк сыйынып бүткөндөн кийин ушунчалык мындай алып салгандай жеңил болду да. Ушунчалык жеңилдикти сездим мен. Абдан кубаныч каптады мени. Ошондо мен чыныгы куткарылуу экенин да түшүндүм да, чынында эле Исадан башка куткаруучу жок экенин. Ошондо мен тоо кылдым, Кудайдын алдына келип кечирим алдым. Ошондон баштап мен Иса менен болгон жашоомдо мен көз карашым такыр толугу менен өзгөрдү. Мен эми азыр эмне иш кылсам дагы, кандай кылсам дагы, эмнени баштаган аткан болсом дагы чынында эле Иса менен кеңешем. Исага айтам өзүмдүн муктаждыктарымды, өзүмдүн жасай турган иштеримди, үй бүлөмдө дагы ошол нерсени айтып, чогуу Кудайдан кеңеш сурайм. Анан Теңир мени ошол түз жолго салат. Мага көрсөтөт жолдорду, чыгуу жолдорун көрсөтөт. Мага кандай кылышты ал кеңеш берет мага. Эң жакшы кеңешти мен бир гана Исадан ала алам. Анын кеңештерин биз именно ийик китептен окуйбуз. Ийик китептен окуганда Кудай сенин жүрөгүңө айтат. Ошол аркылуу мен Кудай менен сүйлөшө алам. Азыр мен ушунчалык бактылуумун. Менин мурунку ойлорум өзгөрүп, толугу менен Кудайга бурулду менин жашоом. Мен ошон үчүн бактылуумун. Түбөлүк өмүрдү алганым үчүн бактылуумун. Иса мени сүйүп, мени тандап алган экен бул дүйнөдөн. Кудай мени куткаруш үчүн Исаны жиберген экен. Ошол Исага ишенип, азыр абдан кубанычтамын. Түбөлүк өмүрдү алдым. Мага бекер белек кылды Теңир ушул өмүрдү. Кудайга рахмат ушул үчүн, мени куткарган үчүн.